общаганын бир подъездин или башка бир жерден ушундай же каралып алган үйлөр бар го, ошолордун одобрение берип калган, ошолорду кылып берели деп атабыз да. Ал жерге канча адам келип жашап кетип, жашап өзүнүн аман эсен ошол жерден тиричилигин оңдоп дальше да жашай берет. Биз ошол түп болуп калат да сиздин үчүн. А максат бул. Экинчиден неме кылабыз деп сейил бар, микрофон болчу. Бунун немеси кандай? Эми аны ошо мэрия кайсыл жерди берсе, ошо биз кайрылмай любой жерин кылабыз. Өткөн мына азыр паркта деле мындай невозможно деп аткан жерин жак-жакшына кылып коебуз да. Микрофон любой. О, сер жак, бер жак көчө, нары Кызылалма жакка жакын кайсыл жерден любой жерди берсин. Главное, чтоб элге удобно болуп турган жер болсочу. Биз мондой болуп атат. Мындайдан узун бир, мындайдан до конца бир 10 түп Алматы келди деп. Анан мындайданчы 10 түп Алматыга 3 метр мындайраак кылып или 4 метр мындан 10 түп өрүп салабыз. Дагы 4 метр мындай дагы 10 түп кылып салабыз. Дагы мындай 10 түп кылып вишня любой өсүмдүктө өзү отурган жемиш. Ошондой кылабыз. И бер жагынан мондайдан чоң арка кылып туруп бир 6-4 100 так болот да, 100 миң тигип салабыз мындай. Анан мол жерине ошо, например, 100 так болот да, мол жерине анан жана детский качелялар болот. Паркка кылып берип кой, детский площадь, ошондой качелялар. Адам көрүлөр эми жай исин жадап коюп, чыгыш керек да, продолжение турганда. Жок болсо жайында деле бети болуп жүрүп ичкени. Алдан кийин билим деген билимге именно мектептерге камсыз кыйналган үй бүлөлөр бар го. Мектептен жакшы окуйн десе же тетрадь жок же ручка жок, кружок катышайын десе мектепте жок. Ошолорго бекер деп кружок сүйлөшүп берели деп атабыз. Именно орусча менен англисченичи. Ошо бир мектептен, например, кайсы мектепте 4-мектеп болсун же 1-мектеп болсун, ошо мектепте бир 30 окуучу окуйт. 30 да. Көп айтпай эле коелу да. Минималный эсептелип да. Ташкөмүрдө училищаны кошкондо вообще 8 мектеп болуп каткан, а так 7 мектеп экен. Училищада северный да бардыгы, анан ошо 30 мектептен 31 мектептен 30 окуучунун 3-өө конкретный окуп чыкса, билимин алып, же англисче менен орусчаны такай мындай кыргызча сүйлөгөндө сүйлөп, экзамендерге өзүнүн оюн айтып түшүндүрүп отурган адам болсо, бунун максимум бирөө жогорку окуу жайга тапшырып дальше окуп кетет, экөөбүз сөзсүз иштегени кетет да. Без Россия келет или дальше да бир жакта барат да, Америка или да башка ошол жактар барганда ушу кыйналып өзүнүн жашоосун өткөрө турган адам болду деп. Үйдөгүлөр айтып примерно караганда Ташкөмүрдө, например, 100 үй бүлө бар да, аскамыз биз айтып атабыз, 61 үй бүлөгө жардам берип аскамыз депчи. Ошо 61 үй бүлө деп коебуз. Булар хотя бы Ташкөмүрдө ушу здоровый образ жизни болуп турган бир интересный нерсеси болуш керек болот. Условия болбосо анан ушулар барса, баркоордо хотя бы ушу бара турган жерлер болуш үчүнчү. Бул именно ошо мектепке, билимге деген объяснение ошол болот. Алдайын освещение деп төшмөш. Бир столбаны неме кылдым. Прожектор менен бир столбаны 2000 сомго тургузса болот экен да. 2,5 деп коелучу максимумчу. 10 25 миң, 10 40 50 деп коелу. Баягы урнада элечи, 50-нү куруп Кызылалмага 10-ду, Северный 10-ду, микрорайон 15-ти, центрга 15-ти деп бөлүп туруп эле, ар бир жана көчөлөр бар экен. Коркосуң иштенчи, аягыңа кайсы ит келип иштеп кетет депчи. Хотя бы ушундай хотя бы ошо вообще мындай страшный көчөлөрдүн бир мындай көзгө көрүнбөйт эми, мөлдүү өйдө көөрүлөр чалынып калып эле арганы. Хотя бы ошо көчөнүн бир башына, ортосунан аягына рупор болуп бул возможный нерсе. Ошо 3-өө 7,5 метр, 4-өн кылып берели 10 миңге бир көчөлөр. Ошентип секинден, например, 50 нерсе, 50 штук болот да, где-то 10, 12, 13 көчөлүнө болот экен да, Ташкөмүрдө. Бул бир эле чогулуп туруп, бир айдын эмеси болуп турган нерсе. И алдан сырткары еще освещениеда сырткары бизде жумуш менен камсыздоо деген проектибиз бар. Кандай жазуу жок элечи.
Бизде Ташкөмүргө караштуу Ташкөмүр шаарында бир как минимум 4-5 магазин бар. Базарда кийим саткан башка. Ошолорунан оны алып, силерден бизге жардам болсун. Алгыла. Каждый алган акчаңар, эми биз алар кымбат сатпайбыз. Өзүн как обычный алып жүргөн базар сатабыз. Алгандар ушу садага берим дегенин фондуна түшөт. Ушудан да ушундай жардам беребиз. Баардык прозрачно көрсөтөт, кача кайтып көрсөтүп баарына. И дагы пародист ойларды алабыз деген пландар бар да. Эми ушуларды если ишке ашырсак, буларды ошо Ташкөмүрдө иши жок кыйналып жүргөндөр бар да. Могул жерден кыйналып кеткендерибиз да бар да. Иши жок жүрүп. Мына добро пожаловать, кел, иштен мону кылыш керек, мону кылыш керек. Анан муну азыр айтып кеттим го, билим менен камсыздоо биз акчасын төлөп берип, бекер окуп берип турган эжекелер депчи, ошондо ушуларга биз уверен айтып бере алабыз да, мынча сом беребиз, 5 жыл, 6 жыл окут депчи. Окут деп биз садага 100 сом, 200 сом топтоп ишенип отура бербей, ошо өзүбүз бир жумуш менен камсыздап өзүбүз акча түшүп, садага түшсө, садаганы ошондой жактан акчасын төлөп берсек, ушундай планыбыз бар. Алдан кийинки асфальт деп да жазып койгонбуз. Асфальт биз көчөлөрдү асфальттап кое турганга кудуретибиз жетет экен. Буну карабайсызбы? 10 айда 1.774.707 акча чогултуп, 1.700.1.800 почти. 1 километрде 1,5 миллион коет. Законун конкретно тактап кылып бере турган, нотариально полный документацияны полный билген адам керек да. Ошол адам болушуларды өтө өзгөртөбүз. Бул нерсенин баардыгын ушундай өзгөртүш үчүн ар күнүбүз хотя бы 100 сом, 200 сомду жилет этпей ай сайын салып турсак, ошондо ушул нерсесин баардыгы ишке ашты. Кудайга шүгүр ишке ашып келип атат. Но дальше дагы биз бул менен токтошубуз керек да. Бул азыр например, мындай нерсе Ташкөмүрдө вообще болгон нерсе эмес. Муну мындай китепке жазып калтырып коюп, кийин көрөсүз го. Могул нерсеничи, кылып аткан нерселеричи. Буну дальше наоборот бири-бирибизге поддержка берип аягына чыгарып койсуз. Эми мындай болот да, биз азыр мэрияга же акимге бирөөгө ишенсек, бул никогда болбой турган нерсе экен да. Вообще болбойт экен. Ошого эми алар өздөрүнчө колунан келишинче өзүнүн иштерин кылып атат. Биз аларды карабайбыз, өзүбүзчө кылсак ошондой бир немеден чыгат экенбиз. Эми могул нерселер буюрса болуп кетсечи, аке, андай деген нерселер. Это все возможно нерселер да, баардыгычы боло турган нерселер. Бизде, например, группада 400 адам бар. 400чү. Садага мен жазам да, постоянно канча ким канча өрөт, мени бүт мен жазып турам да. Мен картага түшкөнчү. И каждый ай сайын bunun отчетун берип турасыз да, канча сом чогуу, канча сом кага кетти, анан бир 100га жакын адам берет. Сөзсүн ачыгычы, 200га барат, кээде 150 барат. Бирок ошонун реальный берген адамдар бир ашып кетсе 70 адам. Анткени ошо 70 адам 3-4 жолу